Байлар эмне үчүн байып, кедей адамдар кедейликтен баш көтөрбөй келет. Эмнеге байлар бай болуунун жолдорун айтышпайт. Суперблок каналы тартуулайт. Мен мүмкүн болушунча баарыңарга финансылык жактан бай болууга, жада калса миллионер болууга жардам берейин деп аракет кылып келем. Грант Кардон, миллионер, эл аралык сатуу боюнча финансылык эксперт. Салам, кандайсыңар? Мен силер менен бир нерсе менен бөлүшөйүн деп турам. Баса, силердин оюңарды угуу мен үчүн кызык. Андыктан оюңарды комментарийден чыдамсыздык менен күтөм. Азыр мен силерге бул акча каражаты силер үчүн канчалык маанилүү экенин, жана бул акча эмне үчүн силерде жок. Акча оңойчулук менен да келбейт. Мага да оңойчулук менен келген жок. Баштаар алдын мен иш бөлмөмдү көрсөтүп өтөйүн. Биз бүгүн акча тууралуу сүйлөшөбүз. Мен силерге 3 кеңешти берем. Кеңештеримди өздөштүрсөңөр, баары өзгөрөт. Оба, акча жагынан сиздин ой жүгүртүүңүздү, акчаны жана убакытты каякка сарптайсыз? Эң өкүнүчтүүсү, мени бул нерсеге эч ким үйрөтпөгөн. Мына акча канча турат? Акчанын мааниси эмнеде? Байкасаңар, бул адамдар эмне менен алек? Булар акча табуу менен алек. Булардын аракети ишке ашып жатат. Бул адамдар көп акча табышат. Булар акчаны табышты. Эми ошол акчаны эмне кылышат? Уоррен Баффет айтат: аз киреше тапкан адамдар кийинчерээк чоң эмгек акыга муктаж болушпайт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул сиздин аз киреше тапкан бир канча жумуштарга максат коюшуңуз керек. Азыр сиздер көргөн адамдар чоң эмгек акы үчүн иштеп жаткандар. Ал эми акылдуу адамдар чоң эмгек акыдан тапкан акчасын бир нерселерди алып сарптабай, ал акчаны бир нерсеге инвестиция кылууну ойлонот. Пайдасыз бир нерселерди сатып алууга эмес, акчаны чоң нерсеге жумшоо керек. Чындыкты көрүп, чындыктын көзүн караш керек. Акчанын баасынын наркын ким аныктайт? Бул акчаны мен ушул баштыгымдан алдым. Эгер мени көчөдөн байкап калсаңар, силер 100% ишенсеңер болот. Жанымда аз дегенде $1000–2000 алып жүрөм. Бул экстренный учурларга керек. Мына ушул чөнтөгүндө акча жана паспорт менен кошо. Анткени мен кандай убакыт болбосун өлкөдөн учуп кетүүгө даярмын. Эми негизги маселеге өтсөк. Акча эмне үчүн сизге керек? Акча баштыкчада туруп кандайдыр бир мааниге ээби? Джони мага айтышы мүмкүн. Джони бул мени тартып жаткан оператор бала. Бул паспорттун мааниси бар. Бир өлкөдөн экинчи өлкөгө учканда керек болот. Ичин ачып көрөбүз, мен кай жерде болдум экен? Азыр Мексикага барайын деп жатам. Ага чейин Лондондо, Дублинде, Дубайда, Индияда. Могул жерде окуй албай жатам. Бул кайсыл мамлекет? Ооба. Бул Россия экен. Же Болгариябы? Акча качан мааниге ээ? Баштыкчадагы акча мени бир аз тынчтандырат. Алып колума кармаганга чейин. Бул жерде көп окшойт. Ондуктар $20 бар экен. Биринчи силерге бере турган сабак: акча качан гана колдонгондо мааниге ээ болот. Эгер акчаңар банкта, сейфте же бир полкада турса, мааниге ээ эмес. Эгер сиз акчам бар деп жан дүйнөңүздү тынчтандырып, оюңузда баары жакшы болот. Себеби катып койгон акчам бар. Бир нерсе болсо, же жумушум токтоп калса колдоном деп ойлоносуз. Анда мен сиздерге чындыкты айтайын. Сакталган акчадан сиз андан да көп акча ала албайсыз. Сейфте же банкта сакталып турса. Акчанын мааниси сиз колдонгондо гана билинет. Мисалы, мына күндөн сактоочу көз айнек. Бул мени көзүмдү күндүн нурунан сактайт. Мен муну тагып алсам, крутой көрүнөм. Мен муну $500 же $700 алмаштырам. Ооба, бул акылсыз чечим. Анткени мен муну сындырып алам, же бул мени жүзүмдө кыйшык отуруп калышы мүмкүн. Мен муну башка бирөөнүн акчасына алмашып жаткан болом. Экинчи сабак эсиңерде болсун. Бул акча силердин эмес, башка бирөөнүн акчасы. Мен унутуп калбаш үчүн ушундай жазып алам. Анткени бир нерсени көргөндө жазып алсам, эсимде калат. Ооба, өмүр бою эсимде калат. Улантабыз. Акча качан колдонгонуңда мааниге ээ. Экинчиси, бардык акча башка бирөөлөрдүн акчасы. Сенин акчаң эмес. Көпчүлүгү ушул нерсени билбей адашат. Мисалы, мына менде бир канча акчалар бар. Мен айтып келем. Миллионерлердин кеңешин укпагыла, себеби миллионерлер акчаны табып, аны сактайт. Айтайлы, 100 000 тапса, ал мүмкүн болушунча сактоого аракет кылат. Анан 500 000 иштедиби, аны дагы сактайт.
Ошентип ал көп акча табуунун ордуна ал сактай берет. Мына ошон үчүн көпчүлүгү мен сенеп өздөрүн канааттандырарлык сезип калышат. Көчөгө чыгып сурасаңыз, "Эй, сен жетишээрлик акчага иштеп жатасыңбы?" деп, мен кепилдик берем. 60-70% жооп бергендердин ичинен 6-7 адам жетпей жатат деп жооп берет. Алар бир аягынан экинчи аягына жеткизе албай атканын айтышат. "А сен дагы көп акча табууга аракет кыласыңбы?" деп сураганда, "Эми билесиң го, бакыттын баары акчада эмес. Мага ушул жагы жетишээрлик" деп жооп беришет. Алардын сөздөрүндө маани жок. Аларды болгон нерселери канааттандырат. Анткени алар акчаларын сактоого аракет кылып келишет. Ооба, алар көп иштейт, көп табат, акчаны сакташат. Алардын оюнда бул акчалар өздөрүнүкү деп ойлошот. Биздин баштапкы мисалга келели. Мына менин көз айнегими айтайлы. Менин бир аз акчам бар. Мен дагы ушундай көз айнек алайын дейм. Бирок бул көз айнек мага акча алып келбейт. Бирок бул көз айнекти тагынып алсам, мен крутой көрүнөм. Джони, карачы, мен өтө эле крутой көрүнүп калдымбы? Баса, чындыгында бул көз айнекти мен сатып алган эмесмин. $500-700 ушул көз айнекке коротпойм. Бул көз айнекти мага белекке беришкен. Мейли, айтайлы, мен ушул көз айнекти сатып алдым. Верчасыникиби, моделин да билбейт экем. Акча сарпталды. Мен көз айнекти алдым, тагындым. Суроо туулат, ушул нерсе арзыйбы? Менин акчам ушул көз айнекти алганга арзыдыбы? Мага белекке берген адам $500-700 бергендин ордуна көз айнекти берүүнү чечиптир. Ар бир адамдын жада калса, менин реакциям ушул көз айнек ушунча кымбатпы деп таң калтырат. Бул нерсеге сиздерди башка көз карашта карооңуздарды каалайм. Бул көз айнекти берген адам өзүмдүн оюмда элестетип көргөндө, бул берешен адам, жакшы акылдуу адам экен. Бул көз айнекти берер алдын ал адам башка бирөөнүн акчасын колдонуп мага белекке берип жатат. Биринчи эрежени эске алабыз. Мага белекке берди. Бул белек. Ал каражатты колдонуп, эми ал экөөбүз таанышпыз. Ал мени менен таанышуу үчүн акы төлөдү. Ооба, бул көз айнекти алып берди. Биринчи эреже, акчаны колдонгонуңда гана мааниге ээ. Экинчи, колуңдагы акча сенин акчаң эмес. Чөнтөгүңдө болгон акчаңдын баары сейфте болобу, банкта болобу, чөнтөгүңдө болобу, келечекте боло турган акчаңбы, мунун баары башка бирөөгө таандык акчалар же башка бирөөлөрдүн акчасы. Эми үчүнчү эрежеге өтөйлү. Баса, акчаны биринчи иштеп тап, акчаны кармап, аны кантип көбөйтүү керек деп ойлонуш керек. Кантип акчаны көбөйтүш керек? Ар кандай булактардан көбөйтүш керек. Кел жакыныраак, мен акчаны кантип иштеш керек экенин көрсөтөм. Биринчи бир канча булактарды табыш керек. Мына мисалда көрсөтсөм, бизде жакында эле 10X деген конференция болуп өттү. Акча ар кандай булактардан, ар кандай багыттардан келүүсү керек. Мен ушул конференциянын мисалын көрсөтүп өтөйүн. Сиз бул конференцияда бардык орундуктарды сатсаңыз керек эле. Бул жерде ар кандай бөлүктөргө бөлүп сатуу керек. VIP катарды $95, а бул жердеги орундуктарды өрт өчүрүүчүлөргө бекер бергем. Эмнеге мен 2,5 миллиондук орундуктарды бекер бердим? Эгер ушунчалык акча керек болсо, бул купюра канчалык деңгээлде бааланса, ошончолук деңгээлде баасына ээ болот. Бул өтө чоң сабак. Акчага канчалык деңгээлде маани берсең, ошончолук деңгээлде мааниге жана баага ээ. Менин учурумда 5000 өрт өчүрүүчүлөрдү бекер чакыруу мааниге ээ болду. Булардын ичинде полицейскилер, жоокерлер, дарыгерлер, авариялык кызматтын жумушчулары бар. Мен үчүн буларды бекер чакыруу мааниге ээ. Себеби кийинчерээк спонсор кылууга мага көмөктөшүшөт. Ошо менен бирге күндө талыкпай эмгектенген жумушчуларга жардам берүү болду. Элестетиңиз, өрт өчүрүүчүлөр жылына 700 миңдей эле маяна алышат. Булардын жумушу күйүп жаткан имараттарга өздөрүнүн жанын тобокелге салып, өрт өчүрүп жумуш кылат. Ал эми полицейскилерди эч ким жактырбайт, сыйлашпайт. Жылына 600-700 миң маяна иштешет. Мен эмне кылдым? Мен ушул орундуктарды бекер кылдым. Бул жердеги секция кыймылсыз мүлк менен иштеген компанияларга бөлүп бердим. Бул жерде орундуктар $2,5 миң, ал эми VIP месталар $5,000 сатылды. Премьер места $10 миң, ал эми бриллиант места $15 миң сатылды. Ушунча акчага сатып алып кириш аларга шартпы? Жок. Алар мени менен жакындан тааныш болуш үчүн сатып алып кирип көрүштү. Түшүнүп жатасыңарбы?
Бул сабакта көп булактар керек. Акча каражаты кирип туруш үчүн. Ошон үчүн ашыкча акча таптыңызбы? Дароо ойлонуңуз. Дагы башка булактарды издөөгө, дагы киреше кирип туруш үчүн. Starbucks компаниясын алайлы. Аларда кофенин бир канча түрлөрү бар. Фрапучино, чай капучино, экспрессо жана башка. Жүр келе бер. Мен силерге эмнени көрсөтөйүн деп турам. Акча табуунун булактарын көрсөтөм. Мен бир канча китептерди жаздым. Миллионер деген китеп жаздым. Келишимди жабуу боюнча деп китеп жаздым. О Кудай, мунун баарын эмнеге силерге айтып жатам? Ойлобогула, силер өзүмдү жарнама кылып жатат деп. Мен силерге көп киреше булак болуш керектигин айтып жатам. Менин дагы кыймылсыз мүлк боюнча да китебим бар. Муну дагы бекер алууга мүмкүн менин сайтымдан. Көпчүлүгү ойлойт, бекер бул жакшы деп. Анткени баары акчаны ойлоп калган. Мен баардык нерсемди бекер берүүдөн алысмын. Эгер сунуш кылса, албетте алам. Бирок жаныңа келип, сага эч ким бекер окуп бербейт, туурабы? Мисалыга бул китептерде силерге мазмуну маанилүү, баасы эмес. Эгер мазмуну жакшы болсо, баасынын эмне кереги бар? Бул менин 4-чү китебим. Биринчи же акыркы бол деген китеп. Бардыгы 7 китеп. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени сизде чоң резервдик запас болуусу керек. Мен убактымды, энергиямды сарптайм. Келечекте кулачымды жайып, көп адамдар менен тааныш болуш үчүн. Көптөгөн кызыктуу адамдар менен кызыктуу идеяларда, темаларда болуу үчүн. Негизги максат адамдар менен жакын байланышта болуу үчүн. Жаштыгыбызда айтышчу эле, акчаңды чогулт, акчаңа сак бол. Акча менен ойнобо. Достор, чындыгында акчаны туура пайдаланбасаң, анда акчанын мааниси жок. Экинчи, акчанын баары сенин акчаң эмес, башка бирөөлөрдүн акчасы. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 25, 26, 27, 40. Мына 40 адамга мен акча берем. Бул маанилүү. Мен акчамды же бирөөлөрдүн акчасын булардын убактысына алмаштырам. Булар менин проектлерим үчүн иштеп жатышат. Мен буларга акча, жумуш орундуктарын берем, тапшырмаларды берем. Булардын баарын акчага алмаштырам. Ушул нерсени көпчүлүгү билбейт. Убакытты сатып алгыла. Убакытты сатып алгыла. Бай адамдардын баары убакытты сатып алышат. Мен бир канчалаган бай адамдарды окуп чыккам. 19-20 жылдай болуп калды. I've been studying wealthy people since I was probably 19 or 20 years 4-5-6 бул жерде холодильник бар. Бул жерде муздаткыч бар. Бул тамак аш бөлмө. Ушул нерсенин баары көп акча каражаттары керектелген. Мен бул имаратты 16 миллион долларга сатып алгам. Кошумча мына ушундай кылып толтуруп да чыктым. Электричество, муздаткыч булардын баары акча. Булардын баарын эмнеге айтып жатам? Анткени 15 жашымдан жеке ишкерликке кызыгып, 45 жашыма чейин жүргөм, эч нерсе кылбай. Ошондо 30 жылдай бул нерсени билбей жүрүпмүн. 30 жыл мен акчамды сактап жүргөм. Мен сактаган акчаларымды өзүмдүкү деп жүрүпмүн. Экинчи сабак. Кайталап айтам, акча силердики эмес, баардык акчалар бирөөлөрдүкү. Бул имаратты сатып алганым 16 миллиондук бирөөнүн акчасына сатып алгам. Көрдүңөрбү мына жигиттерди? Бул жакта дагы 45 адам жумуш кылат. Ким менен сүйлөшүп жатат? Ооба, бул акча табыш үчүн бирөө менен сүйлөшүп жатат. Бирөөгө таандык акчага иштеп жатат. Түшүнүп жатасыңар да. Акча каражаты менен болгон бул негизги жана жөнөкөй сабак. Урматтуу достор, эгерде сиздерге жакса, экинчи бөлүгүн которуп чыгарабыз. Ал үчүн лайк басып, бөлүшүңүздөр.